Башталгыч класстын мугалими Шарапат Нышанова 38 жылдан бери билим берүү тармагында эмгектенүүдө. Эжеке айлык майнанын аздыгына карабай сүйгөн кесибин таштабай, келечек муундарга талыкпай тарбиясын берүүдө. Эки кылымды көргөнүн айткан мугалим президенттин тапшырмасы менен апрель айынан жогорулатылган айлыкты колуна алган. Буга чейин 20 саатына 16.200 сом төлөнсө, эми айлык майнасы 29.000 сомго чыккан. Азыр эми мектепте мындай стажы көп, 40 жыл, 42 жыл иштеген мугалимдерден биз көбүнчө эле бир 5-6 эле калдык да. Анан жаштарды мектепке тартыш үчүн мына бул мамлекетибиз аябай чоң мындай жаңылыктарды киргизип атат. Мына былтырдан бери угуп эле бизге мына бул жаш мугалимдердин саны аябай көбөйүп калды. Мына бул апрель айдан баштап көбөйдү айлыгыбыз. Маселен мен өзүмүн саатыбызга каралып төлөнүп атат. 20 саат менен кече колума алдым, 29.000 айлык алдым да. Мурун болсо 16.200 айлык алчу болчумун. Ал эми жаш мугалим Барчынай Абдылазиз кызы 2 жылдан бери 13.000 сом айлык алып, кошумча окуу борборлорунда сабак берип кызмат акы алып келген. Эми ага мындай муктаждык жаралбайт. Анткени айлыгы 27.000ге көтөрүлүп, мектепте гана иштөөнү тандаган. Бул биз үчүн өтө чоң кубанычтуу нерсе. Себеп дегенде биз буга чейин өзү менен иштегенде былтырлары же болбосо буга чейин мен мектептен кийин да учебный центрларда иштейт болчумун. Ал жакта ошол эле айлык менен кошкондо азыркы айлыкка жетет болчу. Азыркы учурда бирок мен бир гана мектепте иштеп жатамын. Бул деген биздин окуучуларга көптөгөн биздин дагы болсо көңүл буруубуз же болбосо ишибизди дагы алдыга жылдыруу боюнча бизге өтө чоң стимул болду. Маалым болгондой, мугалимдердин айлыгы апрель айынан баштап 80%га жогорулатылды. Эмгек акылар ар бир мугалимдин иштеген стажына, бийик толуу коэффициенттерине, сабактарынын жүктөмүнө жараша көтөрүлгөн. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Санталат Аматова бул өз кезегинде мугалимдердин кесибине болгон сүйүүсүн арттырарын жана аларга болгон талаптар күчөтүлөрүн белгилейт. Ушу мен мугалим болом деген биздин жаштардын арасында көбүрөөк болсо керек. Эң негизгиси бизди кубандырган нерсе бул мугалим келгенде эле 20 000 алганы. Мурда кандайдыр бир коммунальный услугасын эле ичине жардам болот эле. Анан кийин анда мурда жана квартплатасын ичине төлөп берет эле, алда жок болуп кетти эле. Акыркы учурларда силер өзүңөр деле билесиңер аны. Бул аябай жакшы стимул болот мугалимдерге. Негизи анан эми бул манай айлыгыбыз азыр эми бардыгы эле, мен ойлойм, бардыгы эле мугалимдерибиз баары сүйүндү, эч бир нааразы болгон жок. Жоопкерчиликтер сөзсүз күчөтүлөт. Азыр эми мисалы айта турган болсок, мен жана да айтып кеттим, даже ушул директорларды конкурстун негизинде алына турган болуп атат. Бул деген абдан жакшы. Конкурста эч болбойт дегенде 3 этап болот да. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, ОЗК, анан кийин эссе, анан кийин момундай баарлашуу да болот. Ошол 3 этаптан өткөн мугалимдин өзү күчтүү болсо керек деп ойлойм. Ошого даярданганда деле көп мугалимдер көп нерсени билип алса керек. Мурда кеткен кесипкөй мугалимдерибиз уже кайтып келатат ишке. Мына бир аптанын ичинде эле уже ваканттык орун сурап келген мугалимдер да абдан көп болуп атат ишке кирүү максатындачы. Бул мен ойлойм, бул мугалимдердин айлык маянасын көтөрүү менен окуучулардын билим сапаты да көтөрүлөт деген үмүттөмүн. Буга чейин эми бизде көбүнчө эле мына башталгыч класстагы орус тилдүү мугалимдердин көйгөйү жаралат эле. Быйылкы жылы мына жаңы бүтүп аткан студенттер дагы бүтүрүүчүлөр мына мектепке уже тартылып атышат. Белгилей кетсек, мектептен сырткары билим берүү тармагында да айлык акы 80%га көтөрүлдү. Администрациялык башкаруу персоналдарынын айлыгы 50%га жана кенже тейлеген кызматкерлердин айлыгы 80%га көтөрүлгөн. Ошондой эле стимулдаштыруу жагы да каралган. Эгер мугалимдер ийгиликтүү болуп, республикалык, облустук же дүйнөлүк олимпиадаларда жеңүүчүлөрдү чыгара алышса, аларга сый акы да берилет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.